көбүйтчүсү түзөйт. Ошол акчаны биз төлөбүзбү? Өз жигиттерине төлөп берип койсо жок. Бардырлар. Баайынды көтөрүп турушат. Аны вот эт Кытайлар жасаган. Чок иште канча. Ушундай эле жасайт, анан просто отмывание денег. Уже заплатили им больше, тендер они выиграли, болды. Никакого этого нету. Никакого волшебства нету. Она üstüne düşürüp koydu para. Она вот эти все ямы они заделают именно. А кышта опять она все разойдется. Зачем? А Кытайлар жасады деп они откроют. А мы не можем им ничего сказать. Деп коет болды. Она яму засыпает этим же мусором. По технологиям да жасавать там. Интернетте тартып туруп чыгаш мынча кыргыздар иштебейт. Мына эптеп казак, эптеп эле кыйрап атат. Үстүнөн. Технология уже дагы ушу бир жылдан кийин эле өттү. Технологиясы башкада. Аларында эле жасап коюп. Акчасын алып болду, эч ким айтпайт. А биздики эле болсо судить кылат стало. Бар каршы ушу. Бил мында эч кайнаган эме чыкпай атат да. Баштыкка. Если ушундай чыкса, ана Мирзиёев канча бир айда тиги кыргызский селону границада жасап коюптур. Бир айда дейт. Кышнын күнү красавица үйлөрүн жасап, мындай эме площадкаларын жасап, бар жерге брусчатка коюп, тиги самое отстающее село на границе Кыргызстана с Узбекистаном бар кыргыздар жашайт экен. Ушундай жасатты прям бир айда. Эмне бул депчи. Кандай ушулар